бекер маскаларды таратып, жарандарыбызга ушундай түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп атат экен. Мен сиздердин атыңыздардан, элибиздин атынан ошол жамаатка, чек арасы дарыгерлерге, Кызыл Ай коомуна, райондук штабка, Айтмат Азам жана сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан урматтуу туугандар, бардыгыбыз эле уже билип көрүп туруп калдык. Бүгүнкү күндө акыбал оор өлкөбүздө. Бул көзгө көрүнбөгөн илдет экен. Ошондуктан мындай коомдук жайларга барганда, базарларга келгенде тез арада зарыл болгон буюмдарды алып, болушунча тезирээк бирөөлөр менен жакын контакт болбой, үйлөрдө болууну сиздерден суранабыз. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз эле билип турабыз. Канчалаган адамдар ооруканаларда ооруп жатат. Эми Кудай сактасын, бирок сактанганды сактайт десек, ошондуктан урматтуу жарандар, баарыбыз биргеликте ушул жаман илдет менен биргеликте күрөшөлү. Сиздер бизге жардам кылыңыздар. Сиздердин эң эле чоң жардамыңыздар бул ушул контакт болбой, аралыкты сактап, эч кандай маареке, той жана башка ушундай иш-чаралар болбосун. Кыскасы, ушул жөнөкөй эрежелер менен өзүбүздү сактаганга аракет кылайлы. Калганын дарыгерлер, мамлекеттик органдар колдон келген иш-аракеттерди жасауда. Азыр сөздү бизден ошол Кыргыз Республикасынын алдындагы аппараттын кызматкери, биздин штабтын өкүлү, Айдаркен шаарынын тургундары, сатып алуучулар, сатуучулар, биздин иш-чарабыз ушул кече Кадамжай районунун Борборлук базарында, автобекетте, Калмион базарында эл көп топтолгон жерлерде ушул Кадамжай районунда жардам штабы түзүлгөн. Ушул элдерден Москвада, Кореяда биздин өкүлчүлүктөр, Бишкекте 6 координатор бар. Ошолор кече инициатива кылып, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы менен, Кызыл Ай коому менен, чек арасы дарыгерлер тобу менен кечеден баштап иш-чарабызды кылганбыз. Бүгүн Айдаркен шаарына келип атабыз. Бул жерде иш-чаранын максаты ушул аралыкты сактап, коопсуздукту сактап, ушул бекер маскаларды, анан атайын адистер тарабынан кантип ушул COVID-19 алдын алыш керек экенин даярдалган различный материалдарды, анан атайын баннерлерди илип ушундай иш-чара кылып атабыз. Эми сиздерден урматтуу тургундар сураныч, бүгүнкү күндө абал күндөн күнгө ошол контакт болуп жугуш көбөйүп жатат. Ошондуктан ар бирибиздин ден соолугубуз өзүбүз үчүн да, ошон үчүн бири-бирибизден аралыкты сактап, соода кылганда дагы бири-бирибизден алыс туруп, ушул маскаларды 2 саат сайын адистер дагы түшүндүрүп берет, 2 саат сайын алмаштырып, бири-бирибизден болушунча контакт кылмаганга, баягы учурашканда дагы азыркы өзүнүн методдор бар учурашууда. Ошондой кылып турсак, бул илдеттен бат чыгып кетебиз деген ойдобуз да. Мен Кадамжай районунун үй-бүлөлүк медицина борборунун ден соолук чындоо кызматынын башчысымын. Азыркы күндө чындап эле ушул ажы вирусту алдын алуу үчүн өтө көп жумуш алып жатат. Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан терең ыраазычылык айтып кетейин. Ушул именно ушул штабты баштап жаткан Айтмат Азам Жановичка жана ушул биздин дагы Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын жана башчысынын орун басарынын да ыраазычылык айтып кетемин. Жана ушундай эле саламаттык сактоо тармагынын координатору Талабек Бекназаровичке. И ошону бирге чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлдөрүнө терең ыраазычылык. Азыркы учурда өтө, конечно, бийликтин өкүлдөрүгө дагы терең ыраазычылык, ушул Айдаркен шаарынын мэриясынын өкүлдөрүнө дагы ушундай уюштуруп атканыңыздар үчүн. Негизи билесиздер, мындай чогулбасын деп айтылган, мыйзам чыккан. Бирок негедир бардык жерде биз келип атабыз, барбасак болбойт. Соода кылышыбыз керек, билес алышыбыз керек, тиричилик кылышыбыз керек. Сиздерден бир сураныч. Жаш балдар менен улгайган эжелерди, энелерди, аталарды, апаларды базарга келтирбесеңиздер. Зарыл болсо гана больницага же болбосо ито врачтын уруксаты менен. Мүмкүн болушунча өнөкөт оорулары бар адам чыкпай эле койсоңуздар, үйдө сактасаңыздар, огородко чыксаңыздар, чыгыңыздар, бирок мындай эл арасына келбей эле койсо. Мүмкүн болушунча маска тагыңыздар. Масканы антисептик деген нерсе бар, жок деген спиртти алсаңыздар, спиртти дагы ошол маскага сээп туруңуздар тез-тез.